Қасым Қайымов. Жаш солдат. Аңгеме. Дөңсө қолдан қолға өтті. Аны екінші жолу еліп алышқан жокерлер башаламан қашып баратышқан тараптың соңынан түшкөн жоқ. Көздөгөн мақсат орындалғансып, анда-санда оқ чыгарышып тим болушты. Аларға азыр аз да болсо тыныгуу керек эле. Дөңсөнүн колдон колго өтүшү бир гана күндүн ичинде болду. Эки жолку чабуулга эки тараптан тең баягы эле күчтөр катышты. Экинчисинде албетте катышкандардын караны азайып, кармашуу анчалык узакка созулбады. Жеңишке ээ болушкан жокерлер өз ара кубанычты бөлүшүү үчүн бири-бирин жигердүү тиктешет. Бирок бул тиктешүү жеңиш менен куттукташуудан көрө кимиси бар, кимиси жогун түгөлдөөгө окшойт. Дөңсөөдө тынчтык, эч ким ишенбеген күмөндүү тынчтык. Согуш турмушунда жетип көндүм болгон солдаттар мындай учурдан жакшылык күтүүнүн ордуна андан пайдаланып калууга ашыгышат. Адыгында эле чылым тартууга киришет. Кайсы бири баштыгын оодарат, кайсы бири аягына, быягына да үлгүрөп, анан алыскы тылга кат жазат. Уюлгуган чаң менен түтүн капкачан тараган. Снаряд менен бомбаларга тытылып, тамтыгы кеткен дөбө, кыйраган жыгачтар. Ар кай жерде пулеметтор, майтарылган замбиректер, атылбай калган октор, ыргытылбаган гранаталар, кайсынысы советтике, кайсынысы немецтике экени чаңдан байкалат. Айтор октары жагым мол, көкөйдү кесип турган киши күчү менен окат. Дөңсөдөгү күчтөрдүн чамасы бош экендиги душмандарга белгилүү. Эгер эртең калса аларды сүрүп чыгуу кыйын болорун да жакшы билишет. Эки жактын тең рациясы иштөөдө. Кайсы жагына жардам мурдараак келет, дөбөнүн тагдыры ошого жараша чечилмек. Тыныгуудагы жокерлерге көз жүгүртүп, чылым тартып турган чүңкүр кабак киши бөлүктүн командири Савальев. Кийими погонунан бери чаң басып, анын ким экендиги таанылбайт. Чаң менен түтүн жокерлердин баарын бири-бирине окшоштуруп койгон. Ошондой болсо да Савальевдин көз карашы жана баамчылдыгынан улам командир экенин дароо эле ажыратууга болот. Лейтенанттын көз карашы окоптон жылбай күн батышты тиктеп, автоматын бетине кармап турган жаш солдатта. Анын шыргыйдай узун, арык денеси кур менен кынжыйта тартылгандыктан ого өтер тартайып, жарга сүйөп койгон жыгач сыяктанат. Лейтенанттын боз чаңгыл бети жыйрылгансып, тиштери гана кашкайып көрүндү. Бул анын жылмайып күлгөн эле. Кызык эле солдатта. Башкаларга окшоп эс албай эмнеле какайып калган. Же бирөө аны күзөткө койбосо, ушу солдат өзүнүн таң каларлык жүрүш турушу менен командирдин көңүлүн ар качан бурат. Башкаларга окшобогон бала кыял солдат менен кантип таанышканы командирдин эсине түштү. Эртең согушка киребиз деген күн. Солдаттардын баары үйлөрүнө, досторуна, сүйгөн кыздарына, айтор каалаган тааныштарына кат жазышууда. Кайсы бирлери кокус өлүп калсак дешип, бири-бирине керезин айтышат. Ошол күнү жаш солдат эч кимге кат жазган жок. Кепке сөзгө кошулбай, өзүнчө ойго батып, тынчсызданып жүрдү. Анын көңүлүнө түшкөн бүлүктү байкаган лейтенант кечке жок жаш солдат окопто обочолонуп, автоматына таянып, көз жашы мөлтүрөп отурганын көрөт. Биринчи жолу согушка катышуудан жүрөксүп отурганбы деп ойлоп, командир аны сөзгө алат. Солдат, эмне кыйлайсың? Ал көз жашын дароо жеңи менен сүртүп, какайып тура калат. Жооп берүүгө уруксат этиңиз, жолдош командир. Вольно. Командир жай сурашууну каалагандай жанына келип, анын ийинин таптайт. Тим эле да ыйлачу эле. Рас, мен тим эле ыйлаганым жок. Командирдин ырайымдуулугуна эреркеп, жаш солдат чынын айтат. Апам эсиме түштү. Ушул маалда мен боз үйгө курай жагып, апам сүт бышырчу эле. Отту дайыма мен жакчумун. Эгер мен кечиксем, апам эшикке чыгып жол карай турган. Лейтенант ошол сүйлөшүүгө чейин анын жаш солдат экенин, фамилиясы менен аты Арсыгулов Сүйүн экенин гана билчү. Ошол аңгемелешүүдө Сүйүндүн башынан өткөндөрүн, өмүрүн кызыгуу менен угат. Жаш солдаттын анык жашы 16да болуп чыкты. Армияга эртелеп чакырылган аз келгенсип, мектептин босогосун 10 жашка чыкканда аттаган. 8 жашында айлыбыз алыс деп атасы окутпай койгон экен. Сүйүн өзүнүн кичүү балдар менен бирге окуганына арданбайт. Боюнун сөлөктүгүнө жана эби сыны жоктугуна
башкаларга күлкү болгонуна арданат. Эптеп 4 классты бүтүп, орто мектептен 5 классына көчкөндө жашын көбөйтүп, 16дамын деп комсомолго өтөт. Анан 2 жылдан кийин комсомолдук жашы 18ге толуп, армияга чакырылат. Митрикаң жок беле? Деп таңгалат командир. Сүйүн анын өзүнө суроо берет. Метрика деген эмне? Лейтенант азыр эс алуу, ок аттанууну ойлобой, башкалардан сактык кылгансып, душмандар бекинген тарапты тиктеп турган. Арсыгуловду көргөндө экөөнүн аңгемеси эсине түшкөн эле. Савальев ойлоно калды. Ушу каргашалуу дөбөгө туш болгону бир рота аскерден бир взвод чамалуу кишилер гана соо калды. Ротанын командири оор жараланып, бөлүктү башкарууну Савальевге тапшырган. Тирүү калган жолдоштору командирге мурункудан да ысык, жакын көрүнүүдө. Күтүүсүз учурда жаш солдаттын автоматы дыр этти. Тыныгууда дендирей түшкөн солдаттар тура чуркашып, колдоруна куралдарын кармашып, өз орундарын ээлешти. Чылымдын түтүнүн буркуратып турган лейтенант Савальев гана былк этпеди. Чалыккан Арсыгулов калгып, уйкуга карамыгып, автоматтын кокусунан басып алганын ал көрүп турган. Сүйүн өзү да чоочугандай башын жулкуп алып, эки жагын элеңдеп караганда кулагынын түбүнөн октор чуу-чуу этти. Командир кыйкырып жиберди. Арсыгулов! Жаш солдат шашкан бойдон окопко жата калды. Жокерлер окуянын кандайча болгонун түшүнбөй, биздин жигит душмандын снайпери менен атышкан экен деп болжошту. Анын өзү да эмне болуп кеткенин акылы жетпей карбаластап турганын байкашпады. Иштин жөн жайын түшүндүрүүдөн эрингендей, командир чылымын соруп тура берди. Мындайда командир шашылыш түрдө беттешүүгө даярданууга буйрук берчү эле. Эч нерседен камырбаган лейтенанттын оозунан күтүлбөгөндөй сөз чыкты. Эмнеге жардана калдыңар? Баргыла, эс алгыла. Кузнецов, сен күзөттө болосуң. Баш аягы бир чакырым келбеген кыркалуу дөңсө. Бир кезде жакын жерде орношкон кыштак калкынын жайыгышы эс алуу жайы болу керек. Айланада мындан башка токой да, тоо да көзгө чалынбайт. Жокерлер бадалдардын түптөрүндө кол уттарын кенен созушуп, суналып жатышты. Заматта туш-тушунан коңурук башталды. Планшетин башына жаздаган лейтенант да уйкуда. Кирпик какпай чакчайган Сүйүн гана. Ал ушу кыштактын тагдыры жөнүндө ойлонот. Өзү согушка катышкан жарым жыл ичинде мынчалык кыйроого учурап, караманча ээн калган кыштакты көрө элек болчу. Эч болбосо бирин-серин карылар, аялдар, жана балдар учурар эле. А мындан кыбыр эткен тирүү жан, жадаганда сорок эткен канаттуу куш көрүнбөйт. Баары тыптыйпыл болгондой. Бул кыйраган кыштакта жашоо бир отоло токтогондой. Дал ушул минутада Сүйүн бир ажайып окуяга туш болду. Жанындагы бадалдан кичинекей чымчыкты көрдү. Өңүмбү, түшүмбү деп өз көзүнө ишене албады. Бул жерде тири жандык, тиричиликтин белгиси жок эле го деп ойлоп турганда, чымчык чыйпылдап, бутактан бутакка учуп конуп, ага жакындай баштады. Бул тирүүкмуш кадымкы эле Королу экенин тааныды. Баятан бери көңүлдү басмырлаган жалгыздык сезим заматта жоголуп, ажайып дүйнөгө кайрадан аралашкансыды. Королу айланчыктап кетпейт. Балким ал жалгыздыкка көнбөстөн адамдарды паана кылып келгендир. Же ушул балдардын арасынан уясын жана уялаштарын издегендир. Солдатты эми Королунун тагдыры ойлонто баштады. Эртеден бери ажалдын оту бүркүлөп, тирүү жандык түгүл, жыгачтарынан бери бүлгүнгө учураган дөңсөнүн айланасында бечара чымчык кантип тирүү калды экен. Королу канаттуунун баарысынан кичине, баарысынан чабал болгону менен мүмкүн баарысынан бактылуутур. Бул бечара башка тирүү калган куштарга окшоп, ок атылбаган, түтүн каптабаган өрттүн жалыны алоолонбогон бейкут тарапка эмне үчүн ооп кетпеди экен? Коркунучтуу жерде Королуга эмне бар? Сүйүн мурда Королу жөнүндө ойлонмок тургай, аны канаттуу куштардын катарына кошчу эмес. Анын кадырын тагдыр өз эпчилдиги менен гана билгизди. Эч болбосо ушу бечара тирүү калгай эле деп тиледи Сүйүн. Алдыда дагы канча октор атылат, балким бул дөбө түзөлүп, бирин-серин бадалдар орду түбү менен жок болор. Жаш солдат жалгыз Королуну сактап калуу жөнүндө ойлонду. Аны башка жакка айтор, ушу каргашалуу дөбөдөн алысыраак учуруу керек эле. Бирок кичинекей чымчык анын эркине көнбөдү. Соңунан түшкөн адамдан качып, бадалдын бир четине жеткенде кайра артына кайрылат. Өзү байырлаган дөбөдөн кетүүнү каалабагандай, мындан пааналуу жерди керек кылбагандай имерчиктеп кетпейт.
эч нерсе түшүнбөгөн бечара чымчыкты кандай болсо да сактагысы келди. Жаш солдат дагы канча оораланат эле. Айланага минометтордун октору ышкырып келип, күп этип түшүп, кулак тундура жарыла баштады. Чымчыкты кубалап бараткан жаш солдат жыгылды. Көзү караңгылады. Снарядтар дале сейрек түшүп жатты. Жарадар солдат бөжөңдөп чуркаган медсестранын жонунда жаш балача шалактап баратты. Кыймылдаган сайын жаратынын сыздаганына, таңдайы кургап суусаганына, баарына кайыл. Эптеп эле каргашалуу дөңсөдөн алыстасак деген тилекте. Адатта адам коркунуч өткөндөн кийин эсине келет. Андан ары иштери, максаты жөнүндө жайынча ойлонот. Бирок далбастаткан коркунуч өткөндөн кийин да Сүйүндүн жүрөгү эмне үчүндүр кооптуу согудан танбады. Сүйүн буга чейин кадимкидей коркунучту башынан өткөрүп көрбөгөн эле. Согушка биринчи жолу кирерде гана жүрөгү дүкү соккон. Анысы корккондугу же белгисиз нерсе менен беттешүүгө сезим ушундай болобу, ачык түшүнө албай койгон. Мындай түшүнүксүз сезимди мектепте окуп жүргөндө да башынан өткөргөн. Анда согушка катышуу деген нерсе да оюна келчү эмес. Жөн эле вожатыйдын кыстоосу боюнча кээде пионерлердин жалпы чогулушунда сүйлөрдү эмне үчүндүр апкарып, жүрөгү дүкүлдөп, алга чөнү калтарып барып оңолчу. Кийин армияга чакырылуунун алдында өз менен классташ кыз менен окуусунан бет алышып, же сүйлөшүп калганда ошентип калтарып калар эле. Жакшы жери аны бир жигит ала качып, Сүйүндү белгисиз түйшүктөн куткарды. Коркунуч өзүнөн өзү коркунучтуу эмес. Адам өзүнүн алсыздыгын сезүү коркунучтуу. Эки буту кыймылга келбей шал болгонсуп, томолонуп жатып калганда мусапырчылык кандай болорун биринчи жолу билди. Жана ушундай учурда жардамга келген Машага керек болсо жанын курман кылууга даяр болуп баратты. А Маша болсо бул ишке демейдеги милдетиндей гана карайт. Аны кубантканы көтөргөн жүгүнүн жеңилдиги. Алар канча жол басышканын байкашкан жок. Айтор Замбиректин жана минометтордун үнү угулбай калган кезде гана кара терге чөмүлгөн Маша чарчаганын билди. Сүйүндүн жараты да ошондон кийин катуулап кыйнай баштады. Машанын буттары чалыштап калды, токтолду. Экөө тең чалкалап бир баладан кутулгандай ээн эркин суналып жатышты. Жарадар кээде гана кыңкыстап кайра басылат, суусап, оозунун ичи кургагансыйт. Кыйла убакыт өттү. Убакытты барктоо жагынан жарадарларга ким тең келсин. Сүйүндүн тынчы кете баштады. Медсестра болсо эч нерсени кенебейт. Каякка, эмне үчүн баратканын да унуткандай сулк жатат. Санитарлык бөлүккө жараты кабылдай электе тезирээк жеткирүү керек эле. Бир жагынан бир уртам суунун азабы өтүп баратты. Суу, деди ал бейкут жаткан медсестрага угза. Маша козголбоду. Мүмкүн укпагандыр, же уккусу келбегендир. Аны сүрүштүрүүгө убакыт кайда. Жарадар мурункудан да катуу үн чыкты. Суу. Дагы да жооп болбоду. Бул эмнеси? Кантип эле укпасын? Андан көрө ээн жерде эч ким жокто медсестра эмне кылам десе да өз эрки да. Таштап кетем десе ким кой демек? Сүйүн өз ичинен ачууланды. Мындай экениңди мурда билбегеним ай. Ачуусуна чыдабай бурк этти. Сен эмне унчукпайсың? Билем сени. Бул ачуунун тиешеси жоктой медсестра камырабайт. Тоготпогонун карачы, деп чыйпылыктады ал. Катардан чыгып керек болбой калган кишиге ушундай карашат экен го. Жарадардын күйбөгөн жери гүл. Аны сөккүсү келди. Коюп жиберүүдөн да кайра тартпагандай колун жаңсады. Алсыз колу кыздын көкүрөгүнө акырын гана урунду. Кара терге чыпылдаган гимнастерканын алдынан соккон жүрөк анын алаканын ургулап, оор дем алышы колун бирде өйдө көтөрүп, бирде ылдый чүрүп термелте баштады. Кыз демин жыйнай албай жаткан эле. Кудайыр. Ал сунулган колун кайра тартып алууга чамасы жетпей, жасакерленип күбүрөдү. Маша, кечир мени. Кыз дали болсо демигип, эсин жыйнай албай жатты. Оозун кыбыратууга да дарманы жок. Жарадардын жаагы жап болду. Суу сараганы, атыгүл кээде кыңкыстаганы да басылды. Ал өз жоругуна катуу капаланып, мендей дөдөйгө азыркы көргөндөр да аз деп өзүн өзү табалайт, капаланат, оюна ар нерселер келет. Барынан да өз өмүрүн эстөө таң калытты. Көргөндөрдүн көптүгүнө
жана кызыктыгына эмес, тагдырынын тамашакөйлүгүнө таң калды. Кичинекейинен баштап ар нерсеге өз мезгилинен мурда чарпылып, бирок аны толук бойдон башынан өткөрө албай, өмүрүнүн ар бир курагы өксүгөндөн өксүүдө. Боюнун сөлөктүгүнөн өз теңдерине кошула албай балалык доорду өткөрдү. Өспүрүм курагында боз уландар менен жүрүп, же андан жок, же мындан жок дагы арабөк калды. Аскер кызматына киргенден кийин эми туруктуу ордумду таптым го деп ойлогон. Джокердин өмүрү албетте чалагайын болууга тийиш эмес. Же жеңишке жетмек, же окко учмак. Тилекке каршы мындан да күткөндөй болгону жок. Жараланды, айыгабы жокпу күмөн. Айыккан күндө да аскер кызматына жарайбы жокпу, анысы да күмөн. Ошентип, Джокерликтин өтөөсүнө дагы чыга албай тургансыды. Сүйүн өкүнүчтүү өмүрү жөнүндө ойлоп жатканда медсестра эс ала баштады. Аны да сүйүн капысынан, кыздын жүрөгүнүн кагышынан улам билди. Эң мурун алаканы ысып чыккан болчу. Бүкүдүкү соккон жүрөк бир аздан кийин чоочун колго үйрөнүшкөндөй жошуй баштаган. Анан эмне үчүндүр колуна токтун учкуну тийгендей сезип, тынчы кетип баштады. Бул эмнеси? Мындай жорук башынан өтүп көрбөгөн жигит жараатын унутуп, эмне болуп баратканын түшүнө албай жатты. Ал азыркы учурга чейин кыз жүрөгүн тыңшап да, аны менен сырдашып да көргөн жан эмес. Кыздарды сыртынан эле билем деп ойлой турган. Анда биле турганда эмне болмок эле. Анын байкоосунда ушул Маша далайды башынан өткөрүп, балким бир-эки эртен чыккан бийкечтерден болуу керек эле. Солдаттар болсун, баары менен ачык сүйлөшкөнү, эч нерседен ыйбаа кылбаганы ага ушундай таасир калтырчу. Азыр болсо, ошол эле Маша жаш өмүрүн согушка зарып кылып, сыртынан ашык көрүнгөнү менен терең сырлуу, жолдоштукка бекем жана махабаты тунук, карапайым орус кыз экени жүрөгүнөн сезилип турду. Мындай кызды ал эч жерде жолуктара элек болчу. Эх, Маша садагасы, Маша. Экөөбүз кандай күнгө туш болдук. Сен эмне үчүн азыр гана таанып отурам. Кече эч болбосо бүгүн түштөн мурда кайда элең? Маша кече да бүгүн да түштөн мурда да сүйүн менен бир бөлүктө болчу. Алар биринчи көрүшүп, бирге кызмат кылгандан бери 6 ай убакыт өтпөдүбү? Бирок анда бул кыз анын көзүнө башкача көрүнчү. Ал бар болгону медсестра эле. Армияда медсестра жана врач кыздар аз бекен. Машаны ошолордун бири деп кое турган. Сүйүн алаканын кыздын көкүрөгүнөн алгысы келбей калды. Аз да болсо анын катарында жата турууну, эркелетүүнү каалады. Бир кереметтүү күчтөн кубат алгансып, ийкемге келген колун жылдырып, анын көкүрөгүн сыламак болду. Канчалык этияттанса да сөөмөйүк кыздын тирсийген көкүрөгүнө барып урунду. Маша чочуп ойгонду. Киши кыйналганда чырм эткенге не жетсин. Чарчаганы басылып, бою жеңилдей түшкөн. Бир чырм эткен уйку менен бир жутум суунун кадырын сапарда жүргөн киши гана билет. Бул убакта айкылайып чыга калган эле. Маша башын көтөрүп жарадарга үңүлдү. Акыбалың кандай, Джокер? Жакшы. Медсестра анын жообуна ишене албай, чын айтчы, кандайсың? Жаратың оңой эмес көрүндү эле. Анда баягыдай эле жооп чыкты. Жакшымын. Ал эмне үчүн ушинтип жооп берди? Чын эле айыктыбы, же кыздын көңүлүн улайын дедиби, же кыргыздар өлгөнү жатса деле көңүлүн сурагандарга жакшымын деп айтчу адатын карматтыбы? Эмнеси болсо да Маша анын жообуна ынанды. Убакытты өткөрбөй, бөлүктү таап алуу керек эле. Медсестра ордунан туруп, эңкейип, анын колунан тартты. Жарадар башын көтөрүп, чымырканганда жарааты чыдатпай, бакыртып ийди. Ай, айтпадым беле. Маша аны кылдаттык менен жөлөп тургузду. Сүйүндүн таңылган жарааттары сыздата баштады. Суу көздөн учат. Кыздын сыйкырлуу жүрөгү өзүнүн делбелениши эмне үчүндүр ойго келбей калды. Бардыгы заматта өзгөрүлгөнсүдө. Бири жарадар солдат, экинчиси медсестра. Экөөнүн ортосунда башка эч нерсе калбагансыды. Медсестранын абалы деле жыргарлык эмес. Курсагы ачып, суусагандан тили оозуна батпай турат. Экөөнүн ортосунда бир баштыкча, бир фляжка гана калганын көрүштү. Баштык бош экен. Фляжканын түбүндө гана суу шылдыр-шылдыр этет. Экөөнүн көзү да ошо бир уртам сууда. Фляжканын капкагын ачып, оозуна жакындатып бараткан Маша жарадар солдаттын тамшанганын байкап токтоло калды.
Анын кебетеси ушу бир уртан суудан жаным калар эле дегендей белгини тапты. Адатта жарадарга суу ичирүүгө болбойт. Ал эми ичпе, оозуңду гана чайка дегенге анын көнбөсү белгилүү. Суудан көзү каткан жарадарлар мындай учурда өлөрүнө карабай колуна тийгенди жутуп коет. Маша аны жалжылдап карайт. Бул көз караштан сага ичүүгө болбойт, мен ичейин, ансыз сени самаган жерге кантип көтөрүп жеткирем деген ниети сезилет. Мейлиң, бирок көзүм көрбөсүн дегенсип солдат тетире карайт, көзүн жумат. Эми бүттү го деп бери бурулганда фляжка кыздын калтыраган колунда, оозуна дале жетпей турганын көрөт. Кызды мынчалык сабырдуу жана чыдамкай болот деп ойлобогон Джокер ага ыраазы болуп, чын пейилинде сууну ичип жиберсе экен деп күттү. Ыйба кылып турабы деп шектенип, ыраазычылыгын да билдирди. Иче кой, Маша, иче кой. Медсестра болсо өзүнчө ойго чумуган. Мындайда жарадарлар башканын өлгөн тирилгенине карабастан сууну колдон талашчу эле. Бул жигит эркектик намысын ойлоп, кыздан суу талашуудан ыйба кылгандыр. Анысына рахмат. Жакшы үй бүлөдө тарбияланган окшойт. Мен анын суроосун орундатсамбы? Кокус бизге мындан ары суу табылбаса же адашсак, бечара бир тамчы суусунга жетпей арманда кетип жүрбөсүн. Менин деним соо, дагы узакка чыдай алам. Солдат, кыз фляжканы ага сунду. Мен соомун, чыдай алам. Бир жут. Эч болбосо оозуңду чайка. Жигит башын чайкады. Кыз колу талганда гана фляжканын оозун бекитип, жанына байланды. Экөө тең тунжурашат. Мындайда сөз да табылбайт. Эч болбогондо бир нерселер жөнүндө сүйлөшүп, көңүлдү алагды кылуу керек эле. Солдат, бир нерсе айтсаң боло. Жарым жылдан бери экөөбүздүн бүгүн кездешкенибизди кара. Эмне айтуу керек? Жигит ойлонуп калды. Ушул арада медсестра чөнтөгүнөн блокноту менен каламын алып чыкты. Туулган жериңдин адресин айтчы. Ал солдаттын адресин алып, өзүнүкүн ага жазып берди. Анын колунан чыккан кагаз сүйүнгө адреси эмес эле, жигит менен кыздын ортосунда жазылчу ашыктык каттай сезилди. Ал үчүн кыздар менен алышкан биринчи кат ушул болчу. Сүйүн. Маша аны атынан атай баштады. Апаң менен атаң билимдүү кишилерби? Апам сабатсыз. Атам лекпести бүткөн. Мени менен кат жазышып турат. Өзүң орто мектепти качан бүттүң? Сүйүн бир аз мукактанды. Окуган классынын төмөндүгүнөн арданганы жок. Машадан кичүү болуп көрүнбөйүнбү деп чоочуду. Жакшы жери кыз жооп күтпөгөндөй суроосун улады. Кыздар менен кат алышып турасыңбы? Жок. Эмне үчүн? Машанын күлүмсүрөгөнү айлуу түндө ачык билинди. Жылмаюу иреңине жарашкансып, ал мурункусунан да татынакай көрүндү. Дагы күлөчкөй эле. Мүмкүн ошондойдур, деди ал жука эрдин чоё сүйлөп. Сен калпаттууну билбеген жигит окшойсуң. Сага окшогон жигиттерди аз көргөм. Сен эмнеге мелтирейсиң? Сүйлөө керектигин өзү да билип турган. Ал тургай бир топ нерсе жөнүндө сурагысы бар. Эмне үчүндүр батынбай каймана аңгемеге түштү. Илгери менин чоң атам бир бутунан жарадар болгондо аттан түшпөй ошо жарадар бутун канжагасына таңып алып, урушты уланта берген экен. Анык Баатыр турбайбы? Кыз сөзгө ынта коюп, кыргыздар ким менен согуш экен? Илгери калмактар менен. Чоң атаңдар дагы кимдер менен согушкан? Өз ара, граждандык согушпу? Уруу арасындагы согуш. Бабаң да согушту экен? Бабам да, анын баласы да. Маша күрсүнүп койду. Тарыхта согушту көрбөгөн муундар болду экен. Сүйүн ийинин куушуруп тим болду. Алар кайрадан жолго чыгышты. Жарадарды медсестра солдойтуп жонуна көтөрүп алган. Жаратына күч келбесин үчүн кыздын мойнуна ылдый асып койгон эки колу анын тирсийген төшүнө жабышып баратат. Кыз кадам таштаган сайын жарадардын тумшугу анын жумшак чачына бата түшөт. Мурдуна кандайдыр бир жагымдуу жыт келет. Жүрөгү эрип желеп болуп кайрадан тынчы кете баштады. Маша эч нерсе менен иши жоктой кадимкисинче басып баратат. Маша, деди Сүйүн чиренип. Токточу. Эмне болду? Жаратың ооруттубу? Жок. Медсестра басып баратып түкшүмөлдөп койду.
Анан эмне болду? Жөн эле токто дейм. Тентектик кылба, Джокер. Убакыт кымбат. Маша дейм, токто. Сүйүн чиренип, анын ийининен булукту. Ташта мени. Буга эмне болуп кетти дегенсип, медсестра токтой калып, аны акырындап жерге отургузду. Сүйүн эт бетинен кулап, жер кучактай жыгылды. Медсестра дал болуп, анын жанында унчукпай кыйла отуруп калды. Акырында солдат өзү сөзгө келди. Түшүнөсүңбү? Мен эркекмин. Солдатмын. Мен сага көтөртүп жүрө албайм. Ошондой де. Маша жылмайып койду. Мен эмне болду деп чоочудум эле. А сени түшүнөсүңбү жарадар экениңди? Бул эч нерсе эмес. Мени ташта. Санитарлык бөлүктөр өзгөрүп алып кетишсин. Сен эмне деп жатканыңды билесиңби? Билем. Болду, мен эч жакка барбайм. Ал көмкөрөсүнөн оңдонуп жатып алды. Талашуунун пайдасыздыгын түшүнүп, Маша анын жанында окуя кандайча бүтөрүн билгиси келип, ойлоп жатты. Жаралуу неме албуттанып кандай чечимге барбасын, баары бир оюнан айныбады. Сүйүн болсо күтүлбөгөн учурда жараланганына, кандайдыр бир купуя сезим козголгонуна, жана өмүрүндө биринчи жолу ыкласы түшкөн кызга көрсөткөн тагдырдын шылдыгына ызаланып, кайгырып, баарынан кечкиси келип көшөрүп жатты. Балким санитарлык бөлүктөр же болбосо биздикилердин чалгынчылары жолугушуп калар. Болбосо бу көрөкчө өлгөнү жакшы. Убакыт өз жумушун иштей баштады. Ызасы, ачуусу басылып, кызды бөөдө кыйнаганына кейди. Менин азабымдан ал ачка болуп, же душмандын колуна түшпөгөй эле деп чоочуп, башын көтөрдү. Солдат, дейт медсестра жай гана. Жолду уланталы. Убакыт кымбат. Сүйүн шылкыйып жер карайт, адатынча кыйкырбайт. Медсестра аны колдон тартып, аркасын тосот. Ай кыйла көтөрүлгөн. Жүгү мурункудан оор тартып, медсестра илкеп калкып кетип баратты. Экөө тең унчугушпайт. Өзүбүздүн арткы бөлүктөргө, Санчаска ана жетебиз, мына жетебиз деген үмүткө жетеленген немелер акыркы күчү түгөнгөнчө алга озунушат. Бир окумда медсестра жаткан жеринен козголбой калды. Анын жанында соолуп жарадар жатты. Бир көргөн кишиге алардын кимиси жарадар, кимиси соо экенин ажыратуу кыйын. Сүйүн адатынча медсестраны сөзгө албай, эч нерсе сурабай тынч жатты. Маша бу жолу уктабады. Анда-санда үшкүрүп коюп, ойлоо, кең асманды тиктеп жатты. Анын ойго экенин билсе да, жанындагы жолдошу сөзгө албады. Сөз Машадан чыкты. Биз каяка баратабыз, байкайсыңбы? Санчаска. Бейкапар жооп берди жигит. Санчаска али жете элекпиз деп ойлойсуңбу? Антип деле ойлогонум жок. Кыздын үнү кооптуу угулду. Биз аташкан окшойбуз. Арткы бөлүк мынчалык алыс болбого тийиш эле. Экөөбүз ачык сүйлөшөлү. Чын эле аташкан болсок, коркор белең? Ооба. Колго түшүп кетебиз деп коркосуңбу? Кыз суроосун кайталады. Эмнеден коркосуң? Мен үчүн экинчи бирөөнүн азапка түшүшүнөн. Күтүлбөгөн жооп медсестраны ойлонтtu. Дайыма баладай көрүнүүчү солдаттын оозунан жетилгендиктин белгисин билдирүүчү сөздү биринчи жолу угушу болчу. Ал башын көтөрүп, эки колун тизесине айкалыштырып, анын маңдайына жакын отурду. Жигит аны чынында эле бир башкача жалжылдап тиктеп жаткан эле. Бул кызга мынча эмне айланчыктайт? Мени Санчаска жеткирем деп башына бала үйгөнүн билип турса да, эмне үчүн капаланбайт? Бардык солдаттарга ушундай карайбы? Же мага өзгөчө мамиле кылганыбы? Андай да болушу мүмкүн. Сүйүн өзү да ага башкача, мурда болуп көрбөгөндөй мамиле кыла баштабадыбы? Балким бул кыз аны от арасынан бекер жеринен сууруп чыкпагандыр. Эч болбосо фронттун кызыл жалынынан эмне үчүн алып чыкканын билгиси келди. Маша, сенден бир сөз сурагым келет. Айтасыңбы? Балким айтпаспын. Оболу сурооң айтчы, деди кыз токтолбой. Мени согуш талаасынан эмне үчүн алып чыктың? Эмне үчүн өз башыңды азапка байладың? Жарадарларды ташуу милдетим. Мунун эмнесин сурайсың? Жашырып жатасың. Жарадарды ташый турган убакыт жок болчу. Кандай десем? Сен да солдат, мен да солдат. Экөөбүз тең командирдин буйругун аткарабыз.
Демек, лейтенант Савельевтің бұйрығы екен да. Ооба, дал ошонун. Жарадардын оозу бүлүкүлдөп, кээде гана менин командирим деген сөзү угула калат. Ал согуш таласынан кетишин Машанын гана демилгеси деп ойлоп, жана анын андан берки тарткан азабынан улам, ушу кыздын мага кылган мамилесинде кандайдыр бир купуя сыр барбы деп болжогон. Ошондой үмүткө кубанып, шерденип, анын айтканын угуп келаткан. Эми кыздын мамилесинде аскердик карызды өтөөдөн башка эч нерсе болбогон соң ысык деми сууп, эч нерсеге көңүл келбей калды. Жаш солдаттын көңүлү чөгө түшкөнүн Маша да байкады. Анын көңүлүн улоого убакыты да жок, шайманы да жок. Маша сөздү чукулунан чечкиндүү айтты. Жигит, башыңды көтөр, колуңду бер. Анын башы да, колу да көтөрүлбөдү. Солдат, башыңды көтөр. Медсестра жанагыдан тың сүйлөдү. Экөөбүз талашууга убакыт жок. Маша, деди солдат муңайымдуу. Сага чоң рахмат. Менин кебимди ук. Айта кой, убакытты коротпо. Маша, өзүң баса албай жүрүп, мени көтөрүп каякка темселейсиң? Мени таштап, биздикилерди изде. Мага анан келесиңер. Мен абдан ойлодум. Мындан башка арга жок. Айтарың ушубу? Мен чыным менен айтып жатам. Ойлонгон. Анан кеч болуп калат. Эх, солдат, мен ойлоп турмунбу? Мен каякка барам, каяктан издейм? Биз адаштык. Бир бөлүнүшсөк, экинчи көрүшпөсүбүздү өзүң деле билип турасың. Экөөбүз болсо да жалгыз кетсем да ушу. Мындайда жалгыздык жаман. Эмнеси болсо да чогуу көрөбүз. Суранамын, мени таштап, тобокел деп издеп көр. Мындай сөз экинчи оозуңдан чыкпасын. Экинчи жолу ошентип айтсаң таарынам. Кана колуңду сун. Мойнумду кучакта. Ал энесине талпынган буту баса элек кичинекей балача колдорун сунду. Маша аны кайрадан жонуна көтөрүп алды. Уят, уят. Менин солдат болгонум, эл коргогонум ушулбу? Сүйүн кайгырып баратты. Аңгыча түнкү тынчтык бузула баштады. Ар кайсы жерден атылган түрдүү ракеталар асманды жаркыратат. Моторлордун гүрүлдөгөнү бирде чыгыштан батышка, бирде батыштан чыгышка карай өтөт. Алар асмандагы алтын казыкты тиктешет да, бара жаткан багытынан адашпаганын аныкташат. Оба, алар адашкан жок. Бул баш айланткан согуштун багыты өзү бузулуп, кээде биздикилер батыш жагында калып, душман чыгыш жагынан кармашкан учурлар да көбөйүүдө. Эрбеңдеген караан кетип баратат. Медсестранын жонунда жаш солдат. Жамбаштагы булактаган фляжкадан суу шылдыр-шылдыр этет. Бул добуш угулган сайын ичер суубуз бар дегенсип, экөө тең каниеттенишет. Төбөдө алтын казык жаркырайт. Аңгеменин аягы.